саламатсызбы? Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы, рахмат, Аллага шүгүр. Жакшы, шүгүр. Не жаңылык? Жаңылык жок, жакшы, шүгүр, Аллага шүгүр. Кайсы жака жүрдүңүз? Магазинге кетип аттым эле, кичине бир аз тап келейин деп. Хорошо, жумуш чогуу Макул. Азыр ношто иштеп атам. Эмне кылып иштейсиз? Посуда жууп. Кайсы? Идиш. Кайсы жакта идиш? Группалардан ошо чыгып калса, ошондой жумуштар подработка. Ооба. Ошо хозяиным өзү жардам берип турат, аялы менен. Кээде квартплата төлөй албай калсам, түшүнүп күтүп турушат. Өзүм жалгыз кызмын, апам каза болуп калган. Атамдын башка семьясы бар. 18 жашымда ала качып кеткен өзгөнгө. 4 жылдай жашадык. Анан бул 4-чү кызым кичинекейинде Бишкекке келдик. Ошо жолдошум ар жерде иштеп жүрдү. Анан эми жаман дебейм, көп иччү да. Көп ичип, ошондой неме болуп. Ошо балдарым ушулар төрөлгөндө өзү берки балам төрөлгөндө курсагымда болчу мунулар. Ошондо өзү билбей ичип алып талак берип койгон. Аябай ызы чуу болгонбуз. Көп иччү да, ошо свалкада иштеп, ошо жамандарга кошулуп, ошондой көп ичип кетчү. Анан өзү билбеген немеде талак берип койгон. Анан мен Дордойдо бир эжем бар. Талак бергенден кийин балдарым менен кеткенмин. Ошол жакта ошо эжем үйүнө киргизип, ал деле өзү квартирант болчу. Анан ошо талак берип койгондон кийин ошо эжем квартирасына алып кирди. Эми балдарым жаш болчу ал маалда. Ошо коробка терип, чоң балам менен коробка терип, салфетка терип, ошентип иштеп жүрдүм. Анан азыр балдарым чоңоюп калды. Ошо өзүм түнү подработка жумуштарга чыгып иштеп келем. Кээде малина, неме клубнай, ошондойлор болуп калат. Ошолордо иштеп келип жүрдүм, балдарым, чоң балам карап калып. 2 жыл мурун гепатит С аныкталганда менде. Ошо стоматологко барганмын да. Ал ошо маникюр, ошо стоматологдон жугат экен да, же роддомдон жугат экен. Мен маникюр кылбайм, бирок ошо стоматологко барганымда ошондо жуктуруп алганмын. Белдерим ооруп, ошо 2 жыл мурун белдерим ооруп, кичине дем алсам деле оору, башым айланып, ошенткени анализ тапшырсам, анан ал эже айтып калды, гепатитке тапшырып көрбөйсүңбү деп. Анан гепатитке тапшырганымда канымда вирус 2,5 миллион болуп кетиптир да. Ошого срочно дарылан дегеннен мен ага шартым болбой калды. Эми балдарым жаш, булар жейм, ичем деп турат. Өзүм көп да жумуш кыла албай калдым. Азыркы мезгилде такыр жумушка жарабай калдым да. Туруктуу жумушка жарабай калдым. Белим ооруйт, ошо тамакты сиңире албайм. Эмне жесем дагы таштай берем да. Оорум күчөйүп кетти. Ого дарыланган шартым жок. Жакында дагы ошо УЗИге түшсөм, ошо өтүм дагы ооруп калыптыр. Анан көк боор, анан башыңды дагы томография кылдыр. Башым көп ооруйт да. Айрыкча ошо түн ооруйт. Түн ооруйт. Ошо өзүмдө шартым болбой атат. Ошо жазында 2 балам менен каникул болуп калат. Ошондо клубника теребиз, малина теребиз, анан помидор, бадыраң, ошондой жумуштар чыгып калат. Ошондойлорду терип келип күнүмдүк. Бирөөлөр чакырабы же өзүңүз? Жок, подработка группалардан келип калат да, ошолорго чыгып иштеп келебиз. Айына ошо тамак ашка квартплатам бар. Квартплатама кетип калат. Анан булар бири ооруса, бири ооруп, 4-өө тең ооруп калат. Ошо грипп болуп, ошолорго дарыларына көп чыгым кетип калат. Анан азыр чоң балам каратеге катышат. Кызым эми бийге катыштырам. Ошо каратеге дагы ай сайын акча төлөйбүз 2 миңден. Квартплатам 10 миң. Свет, мусорларды дагы эми хозяиным өзү төлөп берет аларды. Бирок квартплата ашы болду. Балдарымды канцтоварлары бар. Ошолорго 4 балам мектепте окуйт. Жол киреби? Ооба, жол кире берем. Кээде жол кире дагы болбой калат. Ошондо маршруткада суранып кетишет. Мен
Эң чоң каалоом ошол. Ар бир квартирада жашаш кыйын да. Мен ушу 8 жылдан бери квартиралап жүрөм. 8 жылдан бери квартиралап жүрөм. Ошо балдарым апа биз дагы үйлүү болот экенбизби деп. Анан чоң балам көп кыялданат. Баягы интернеттен чыгып калып атпайбы? Президентибиз жардам берип, баягы балдарга. Ошо мен дагы президентибизге кат жазсамбы деп. Ошо мага эң чоң каалоом жок дегенде бир 3-4 соттук жер бөлүп берсе дагы ошо жакшы болот эле мага. Квартиралап чындап кыйналдык квартирада. Ооба, ондай учурлар көп болгон. Бирок балдарыма көрсөтпөбүшкө аракет кылам да. Күлүп эле мындай неме кылып турам. Бирок мен дагы ичимден ошо кыйналам. Апам болсо мындай кыйналбайт белем деп. Ушундай учурлар кээде эмнеге турмушка чыктым деп өзүм дагы неме болуп калам. Ошондо кээде эмнеге турмушка чыктым экен, эмнеге алып качып кетти деп жек көргөн күндөр дагы болду да, аябай ыйлап. Баягы неме болгондо, баягы жетишпегенде, анан ооруганымда көп апамды эстеп калам да, көп түшүмө кирип. Ошондой маалдарым азыр дагы ыйлайм. Азыр дагы балдарыма билдирбегенге аракет кылам. Ооба, сурашат. Кээде сүйлөштүрүп коем. Кээде мындай мас болуп алганда чалып, ошентип неме кылып коет. Кээде акчасы болсо акча салып коет. Ошентип мен балдарым атасын жаман дебейм өздөрүнө. Эми баары бир чоңойгондо атам дейт да баары бир бала. Ошондо айтып турам, мен атаңар дагы карып калды. Эми чоңойгондо жардам бересиңер деп ошентип сүйлөйм. Бирок такыр жамандабайм атасын балдарына. Бирок ошону алып бергенге аракет кылам да. Мындай көңүл өксүбөсүн деп алып бергенге аракет кылам ушуларды баарын. Анан чоң балам, экинчи балам аябай кыялданат. Тамак жасашты билет да. Апам мен чоңойгондо ресторан ачам, анан машина алам, сизди умрага алып барам, жанымда отуруп, экөөбүз чогуу умрага барып келебиз деп ошентип айтат. Ооба, мен балдарым ушулар үчүн жашап атам да. Ошо балдарым сүйүнүп калат. Кээде кичине бир гүлдө көтөрүп неме кылсам аябай сүйүнүп калам. Ошо гүл көтөрүп, бай чечекей, бирдеке роза гүлбү көтөрүп келет. Чоң балам ошондой подарок эткенди жакшы көрөт да. 8 баланы эмнеге мынча төрөп алдың? Алыңа жараша төрөсөң болбойбу? Кээде лөлүдөй болуп алып деп неме кылган учурлар көп болгон. Ошондой немелер, адамдардын сөздөрү, баягы жумушка чыгып неме кылсаң, эмнеге төрөйсүң? Эмнеге немеге берип салбайсың балдарды? Өзүң иштеп кетпейсиңби чет жакта деп. Анан мен урушам аларды. Чындап неме жаңы өткөзүшөт да. Мен ушулар үчүн жашап атам да мен. Ошо өзүм жалгызмын. Апам бир эле мени төрөгөн. Ошо мендей кыйналбасын деп, ошо балдарымды колумдан келишинче аракет кылып, каалоолоруну неме кылышка аракет кылам. Ооба. Ушулар бири-бирибизге эле неме кылып жашайбыз. Алар мага мотивация берет, ошентип. Балдарыма бирок кичинесинде аябай андай сөздөр көп болгон. Эми көчүп жүрөсүңөр. Айрыкча хозяиндар айтат да. Лөлдөй болуп алып, эмнеге унча бала төрөп алгансың деп. Ошентип неме кылган күндөр дагы болгон. Бирок жакшы хозяиндарга дагы туш келгенмин. Азыр эң жакшысы хозяиным айтам да мен. Кошуналарым аябай жакшы. Ошо азыр бир кирилчи эжем бар. Ошол дагы аябай жакшы. Ушу жанымдагы эжелер кичине ооруп калсам билдирип барып эмне болдуң? Көчөгө чыкпай калдың деп колунан келгенин көтөрүп, ошентип келип немелер сурап кетишет. Анан бир жака барып калса, ресторанга барып калса, баспайсыңбы Дилбар балдарды биздикине коюп тур деп ошентип алып кетишет. Көчөгө чыгып тур деп. Аябай жакшы кошуналарым. Балдарыма үй кылып берсем, ошондой шарт түзүп, неме ушу өзүнчө кухня, өзүнчө бөлмөлөрү болса, мындай балдардыкы, кыздардыкы өзүнчө бөлмөлөрү болса, ошолорду кылып бере албай атам деп өзүмдөн неме болом. Ошо шартты түзүп бере албай атам да азыр. Анан кээде көчөдө баягы мектепте жаңы кийим кийип келишет. Ошолорго кызым айтып келсе, мен дагы колумда болсо ошону кылып берсем деп ошентип ойлоном да. Балдарым дагы жакшы, мындай шарты бар үйлөрдө жашашса деп ошентип кыялданам. Балам чоңоюп калды. Апа өзүм иштеп
үй салам дейт. Апа сизди бүт шарттары менен, кухнялары менен үй салып берем дейт. Эми Аллахым буйрса ниетиңе жет балам деп. Балам чоңоюп, балдарым дагы 5 жылдан кийин чоңоюп калат эки балам. Буйрса жакшы болуп кетебиз деп ишенем да мен. Ошо мени көрүп аткан ошо жалгыз бой энелерге айтарым. Бул күндөр да өтөт экен да, балдар чоңоет экен, жаш балында кыйналат экен. Ошого сабыр кылгыла дейм. Аллахтан баары бир Аллахтан. Аллах бир күн күтпөгөн жерден Аллах сүйүнтөт да, ошентип айтар элем. Кээ биркилери ичип кетет, баягы балдарын таштап кетип аткандар толтура. Аларды интернеттен көп көрөм да, ушуларга айтар элем, балдарыңар эч качан таштабагыла дейт элем. Ар бир баланы ырыскысы өзү менен да, өзү Кудайым күтпөгөн жерден берип калат экен да. Ошого айтар элем, балдарыңар таштабагыла, баягы кордобогула дейт элем да, чындап. Мындай ошолорду көрүп алып аябай жаман болуп кетем да мен, чындап. Баягы ит талап кетипти деген баланы угуп алып да, мен мына балам менен эле тең бала экен. Аябай жаман болдум да. Ошолорду мындай карагыла деп айтат элем да. Чындап жаман болуп кеттим ошону көрүп алыпчы. Кээде баягы интернеттен балдарын баягы атасы таштап кетсе эле ургандар көп чыгат да. Ошондойлор билбейм кимге балага, кимдерге коор, кимдерге зар дейт го балдар. Ошондой балдарды баягы баласы болбогондорго бербейби деп ошентип жаман боло берем да. Ошого айтат элем, сабыр кылгыла, балдарды таштабагыла деп айтат элем. Баары бир Алладан да, Аллахым күтпөгөн жерден берет да баары бир.